Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкилоостору. Ободо жазуучу жана журналист Мамат Сабыровдун Ван Гог чыгармасы. Досум Бегалы Наргузиевге арналат деп башталат. Ал дээрлик ар жума сайын келүүчү. Кабинетке кирип, бир аз мезгил бирдемелерди сүйлөшүмүш болуп турат да, анан колундагы ак баштыгын ачып, ичинен алкакка салынган сүрөт алып чыгат. Жаңы картина кеч эле тартып бүттүм. Ал ушинтер замат бедел чөнтөгүн чукулай баштайт. Бул көрүнүш көп мезгилден сүрөтчү алардын кабинетине алгачкы жолу баш баккан күндөн бери кайталанып келаткандыктан, мындай учурда эмне кылыш керек экенин ал жакшы билип калган. Меңиз, дейт, 200 сомдукту сунуп. Айлык алган күндөрү аянбастан көп эле карматат. Мындан 10 жылдай мурда бедел иштеген министрликке сакал муруту өскөн, кийими жүдөө киши кирип келген. Картина алгыла, деди кабинетте отурган 4 жигиттин ар бирине бирден сүрөттү карматып. Отурганда сүрөттү алдартын айландыра карап, бул эмнени билдирет деп калп эле сурамыш болушту да, кайра кайрып берип коюшту. Мунуңуздун баасы канча? Деп сурады бедел. Билбейм, сколько не жалко. Бедел чөнтөгүнөн 500 сом алып чыгып ага сунду. Болобу, байке, аз десеңиз дагы кошоюн. Болот, деди тиги шашып. Ошондон кийин сүрөтчү такай келчү болду. Мурда айдын башында атайын айлык тийчү учурду утурлап келсе, кийинчерээк туш келген эле күнү ар өткөндө да, бер өткөндө да кире берчү болду. Кээде сүрөттөрүн эч кимге өткөрө албай калабы, же беделге эмеле берип кеткенин унутуп коебу, жарым саат өтүп өтө электе эле дагы бир сүрөтүн көтөрүп кайра келип калат. Бедел анда деле жаш улуу кишинин шагын сындырып, сунган колун сумсайткысы келбей, биртике акча карматат да сүрөтүн алып калат. Беделдин улам бир сүрөттү алып жатканын көргөн сайын, аны менен бир кабинетте чогуу тургандар таң кала беришет. Мунун баарын эмне кыласың? Дейт башка адис болуп иштеген эрмек. Жыгаштын жумшагын курт жейт. Сенин көңүлчүк экениңди билип алып, эч ким албаган сүрөттөрүн өткөргөнгө кынык таап алды окшойт. Болду эми албайм деп койбойсуңбу? Сен уялсаң мен айтайын. Кой, үмүт менен келет да байкуш. Боек, кисти сатып алганга канча акчасы кетти? Мен ушундай кишилерди такыр түшүнбөйм деп Жунус аттуу дагы бир кесиптеши сөзгө кошулду. Сүрөттү өзүн өзү актаса тартыш керек да. Актабайбы? Тартпай эле кой. Өзүңдү да кыйнап, башкаларды да кыйнабай. Сүрөт галереясына барып көрдүңөр беле? Ала Тоо кинотеатрынын жанындагычы. Ана ошол сүрөттөрдү чыныгы искусство десе болот. Тоолор, жылкылар, боз үйлөр. Булчу, Жунус жийиркенгендей мурдун чүйрүдү. Же адам экени, же айбан экени билинбейт, эмне тартып атканын өзү деле түшүнбөсө керек. Отургандар каткырып күлүп калышты. Баары бир эмгек да, деди бедел, сүрөттү столдун астына салып жатып. Сүрөтчүнү ал кээде көчөдөн жолуктуруп калат, адаттынча сакал муруту өсүп, ар кайсыл жерине боек тамган эски кийимчен булочка же пирожки жеп келаткан болот. Ме жейсиңби дейт, баштыгынан булочка алып чыгып. Жок, рахмат. Бедел иштеген министрликтин жетекчилери тез-тез алмашып турат. Улам бир жаңы жетекчи келген сайын, 1-2 ай бою киши аяк үзүлбөй, туугандары, достору, жердиштери, кээде жөн эле кошомат кылгысы келгендер кабылдамага толуп турмайы бар. Бир жолу бедел кабылдамага башпага калса, котолгон көп кишинин арасында сүрөтчү дагы отурган экен. Үстүнө эски костюм кийип, галстук тагынып алыптыр. Бедел анын галстук тагынганын буга чейин бир да жолу көрө элек болчу. Бир топтон кийин сыртка чыгып, сүрөтчүнү дагы көрдү. Бул жолу ал имаратка кире бериш жерде постовой милиционердин жанында туруптур. Кирдиңизби, байке? Жок, сыртта күтүңүз, деди кабылдамадагы кыз. Экөөңүздөр жердешсиздер да, Не просто жердеш, жакын энем болот. Экөөбүз бир тууганбыз. Анда Баратбек Добулович өзү кирсин дейт болуш керек. Кабылдамага
кимдер келгени экрандан көрүнүп турат. Ага чейин биздин кабинетте отуруп туруңуз. Жок, ушул эле жерде күтөйүн. Анан издеп калып, директор обедке кетип калбадыбы? Деди аңгыча милиционер. Тигине, сүрөтчү дарбазадан чыгып бараткан кара Мерседести көргөндө шаабай сууй түштү. Мойнундагы галстугун чечти да тоголоктоп туруп баштыгына салып салды. Мен да кеттим, деди чукчуң этип. Бир аз күтө турбайсызбы, деди Бедел. Түштөн кийин келет да. Сүрөтчү чарчаңкы баш чайкады. Түштөн кийин деле кабыл албайт го. Бедел акыркы жолу аны республикалык оорукананын нефрология бөлүмүнүн жанынан көргөн. Бөйрөгүм ооруп текшерилип жүрөм деген. Ошол бойдон келбей калды. Эртең менен уясынан жем издеп чыккан боз чымчыктан эч айырмасы жок. Дайыма кыңылдап, ырдап жүрчү бул ак көңүл кишиге Бедел көнө түшкөн экен. Келбей калганда орду кадимкидей уңкулдады. Бир тааныш аркылуу номерин таап, үйүнө чалса, телефонду кемпир алды. Сүрөтчү өзү гемодиализ алганы кетиптир. Дарегин сурап алып, Бедел эми шаардын түштүк тарабындагы жеке менчик гемодиализ борборуна жөнөй берди. Сүрөтчү кроватта чалкасына жаткан экен. Жанындагы түтүктөрү чубалжыган аппаратта болсо, кып-кызыл болуп, кан айланып атат. Жумасына жок дегенде бир жолу канымды тазалатып турушум керек, деди сүрөтчү. Бирок менин пенсиям айына бир жолку караң жетет. Диван, сервант, килем, шырдактарымды саттым. Чыйнаган китептеримди саттым. Эми эмнемди сатам, билбейм. Бул жолкусу менден болсун, байке. Бедел бир бүкүл 5000 сомдукту сунду. 200 сомго деле жаш баладай кудуңдап калчу сүрөтчү бул жолу сүйүнгөн жок. Акчаны суз гана терезенин текчесине коюп койду. Оору аябай кыйнаган окшойт, көздөрү шишип, өңү кер сары. Гемодиализ бюджеттин эсебинен акысыз жасалчу эле го. Ага да бардым, кезек көп экен. Жакын арада жетчүдөй эмесмин. Бул жолугушуудан Бедел көңүлү чөгүп, аябай кейип кетти. Эми эмнемди сатам, билбейм, деген сөзүн эстеген сайын ичи сыйрылып, жүрөгү тилинет. Эмки жолу барганда берем деп акча жыйнап жүргөн. Аңгыча эле телевизордон сүрөтчү кайтыш болду деген кабарды угуп калды. Топурак салайын десе, сөөгүн туулган айылына алып кетишиптир. Ошондон бир жылдай өткөн соң Бедел өзүнүн кабинетинде бир сүрөтчү таанышы менен сүйлөшүп отурган. Оймо бул, Айкүл Ботошевдин картинасыбы? Деди таанышы дубалда илинип турган сүрөттү көрө салып. Ооба, мага берчи. Ал, деди Бедел эч ойлонбой. Себеби сүрөтчү берген мындай картиналар үйүндө толтура эле. 2 жумадан кийин жанагы таанышы дагы келип калды. Сенде Ботошевдин сүрөттөрүнөн дагы барбы? Эмне кыласың? Керек. Бар, бирок эмнеге керек экенин айтсаң? Сурап эмне кыласың? Анда бербейм. Бурчка такалган таанышы эми кыйтыңдагандан пайда жок экенин түшүнүп, ачыгын айтты. Покупатель чыгып калды. Каяктан? Интернеттен да. Бедел ого бетер кызыга түштү. Канча сомго алам дейт. Картиналары $2000 үйдө. Рисунок эле 1000ден кем кетпейт. Өткөндөгү сен берген картинаны казакстандык бирөөгө 2,5 сатып, бир портер алып албадымбы? Муну укканда Беделдин күйбөгөн жери гүл болуп кетти. Бул дүйнөнүн адилетсиздигине, тагдырдын таш боордугуна зээни кейиди. Байкуш сүрөтчү, ар кимге сүрөтүмдү алып койчу деп жалдырап жүрүп, эң акырында гемодиализ жасатканга тыйын таппай көз жумду. Эгер сүрөттөрү мурдараак ушинтип сатыла баштаганда, балким дагы бир аз жашайт беле? Же адамдар таланттуу кишини баалашы, кадырына жетиши үчүн ал сөзсүз өлүшү керекпи? Сүрөттөр анчалык кымбат сатылып атса, анда Айкөл байке жакшы художник болгон экен да. Конечно, кыргыздын Ван Гог эле. Бедел көпкө чейин тунчурап отурду. 3-4 сүрөтү бар, деди анан. Бирок сага бере албайм. Өткөндө кемпиринин акыбалын көрүп ыйлагым келди. Нанга тыйыны жок отурат. Кардар табылып калса, 1-2 сатып, эжеге алып барып берейин.
калганын музейге өткөрөм. Музейге өткөрүш эле оңой бекен? Атайын комиссия карап, кабыл алыш керек. Кабыл алганда деле музейдин акчасы жок аны сатып алганга. Мен бекер эле берем. Таанышы аны ишенкиребей карап калды. Чын эле бекер өткөрөйүн дейсиңби? Андан көрөкчө мага берчи. Биртике тыйын таап алайын. Жок, жөн эле айтып койдум. Таанышы сүрөтчүнүн дагы бир картинасын пулдап ийейин деген планы ишке ашпай калганына ыза болду окшойт. Супсуну сууп, удураңдаган бойдон кетти. Ботошевдун сүрөттөрү сатылат деп жазсам, клиенттер жайнап чыгып атат, деди жанатан бери бедел менен таанышынын сөздөрүн тыңшап отурган Эрмек. Сенде көп да. Давай экөөлөп бизнес жазайбыз. Бедел унчуккан жок. Евтушенко туура жазган тура деп ойлоду ичине. Жизнь кончалась, и начиналась распродажа. Сиздер белгилүү жазуучу жана журналист Мамат Сабыровдун Ван Гог чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.